Айтыңыз. Чегара боюнча маселе чындыгында мисал үчүн мындай да. Мисал үчүн мынакей. Мен чегарага турам деп даярдандым да. Муну ак плакат турбайбы? Ушу плакат азыр Кыргызстан территориясы дейбиз да. Ана муну капталы талаш маселе. Талаш маселе bizde канча жылдан бери падышаларыбыз бар, бирок чечилбей келет. Анткени бизде көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом, жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп, чегараны чечишпейт да. Жеке менин түшүнүгүм талаш маселеде макул. 60-ын аларга берип, 40-ы бизге калса дагы, берип болсо дагы чегараны тактап алыш керек да. Анткени чегара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын, ошака өтүп кетип атат дагы, биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болбогондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна наразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чегара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо, талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жака келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Ошон үчүн чегараны такташ керек. Ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматта териштирип алабыз. Азыр айтып бериш керек. Бизде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, антып берди, минтип берди деп ызычуу кыла берет, иш калбай кете берет да. Эгер ушундай сөз болбой биздин элибиз анык башы жакшы дегенде, анда биздин акай бир чечип коймокпу эмдигиче. Анда жанагы чегара мында кыркылбастан баягы жерде токтойт эле. Ошондой бере турган берип кыркып калганда, азыр бияка чейин жылбайт урматтуу бир тууганым. Биз билбейбиз көп нерсени. Картаны жакшы билгендер көп нерсе мындай болгондугун билет урматтуу бир тууган. Маселе такталбай тургандыгы үчүн. Балким сенин айылың чыгарып талаш жерде турат. Мейли жериңи бер, ага ыраазы бол сен. Сага бияктан жер беребиз. Зато адамдын каны сакталат. Зато ошондон бери кирип кетпейт деген маани да. Чынбы? Жанагы Сингапурдун атасы Ли Куан Ю деген бир сөзү бар. Чыныгы лидер ким дейт? Чыныгы лидер дейт. Кандай гана чечим, оор чечим кабыл албасын, ошол чечимдин туура экендигин, пайда экендигин өзүнүн жарандарына түшүндүрүп бере алган адам дейт. Чыгып айтыш керек, элим деш керек. Жер жок болуп кетип атат. Анын бир эле маселеси мына ушундай кылганда болот десе, түшүнөт эл. Анан коркуп эртең кетип калса эмне болот экен, анан Кудай сөк эмне дейт экен, бужу деп эртең деген болбойт сага. Сага бүгүн деле бар болду. Императорлордун келечеги болбойт. Алар бүгүнкү менен иштеш керек. Эртең башка император болот. Сенин жашооң Кудайдын колунда. Аламдын баары чогулуп сага жамандык кылгысы келсе, Кудай тагдырыңа жакшылык жазса, эч ким сага жамандык кыла албайт. Эгер Кудайым сага жамандык жазса, дүйнөнүн баары чогулуп келип сага жакшылык кылып бере албайт. Ушул бияка кире турган болсо, маселе чечилет эле. Сиздин сурооңузга жооп мен айтам, ашыгы менен берилди деп ойлойм. Туңузбу? Жок ушундай. Чегара маселесинде дагы мына ушундай. Мен кыйынмын, сен кыйынсың деп, бардык өзүнүн кыйын экенин далилдеп, анан чегаранын жанына барбастан туруп, аялынын койнунда ысык төшөгүндө жатып алып, эртең менен кашасын жеп отуруп, мына интернет жазып коет, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Адамда дуруштурган усталар бар, урматтуу бир тууган. Дагы көрүп атабыз, дагы куруп атты чегарага деп атабыз. Эгер чегара такталмайынча, анда проблема боло берет. Мага өткөндө кулундан адамдар келишти. 3 адам келди. Эң акылдуу адамдар, жаштардын лидери, башкалар келип айтып атат. Уктаганда дейт, тынчуктай албайбыз кадимкидей. Жанагы үстүңөн жаап турган учурда эч нерсенин дамы сезилбей калат экен. Биз кулундулуктар ошо ызычуу болуп аткан жерде эле ошого биз макул элек, бизге зым менен болсо да тактап тосуп берсе, так биздин чегара деп билет эле. Кээ бир жерлер бар, талаш, же алардыкы эмес, же биздики эмес. Кээде алар биздики, кээде биз алардыкы дей беребиз. Бирок маселе так болбой атпайбы? Маселе так болгондон кийин чегара кутур берилип кирип отуруп, чегара кетип калып атат. Аны адамдар түшүнгүсү келбей атат. Бирөөлөр маселени билбестен туруп эле жарма патриот болуп атат да. Куран эрежеси вассульху хайрун. Анча-мунча укуктардан кечип болсо дагы биз жарашууга жетип алып туруп тактап ала турган болсок, биздин кыйылбай турган өмүрлөр кыйылбай турган. Бул тынч жашоо деген сөз. Эми тиякта октун үнүн уккан адамдар көчөгө чыга албай, жашоо жүрбөй кал деген сөз, урматтуу бир тууганым. Куран эрежеси вассульху хайрун дейт. Кудай таалам жерди өзү кимге каалаганда берип кое берет.